салмагымда сурашат го 100 чыгам да. Өзгөндөн чыккан таза кыргыз. Мен өзүм эркек окшоп бир да көйнөк кийбей чоңойгом. Апам колунан эле ала качып кеткен. Эч ким жаныма кире албайт. Келгенин сабамчы. Мен балдар менен жүрөт элем. Классташтардын делечи, кыздар менен жүрбөйт элем, тил табышпайт элем алар менен. Мушташканбыз, урушканбыз, дайыма эле уруп кое берет элем аны. Эми баары бир кыз-кыздай эле болуп чоңойгонду жакшы деп ойлойм да. Назиктиги менен. Социалдык баракчаларга чыгып баштагандан кийин эки айчым жолу түштүңүздөр. Не берейинби? Эми алгылайм, тип алгыла дейм кыздар тураса. Кагылып да көрдүм, урунуп да көрдүм, таяк жеп да көрдүм, башканы жакшы сөз да көрдүм да. Бар жашоодо болду да. Саламатсызбы ардактуу Соло ТVнын көрүүчүсү жана катталуучулары, кезектеги маегибизди сиздерге сунуштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз социалдык баракчаларда өзгөчө бии жана сырт келбети менен көпчүлүктүн көзүнө түшкөн Базаргүл Алибай кызы. Эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябыздан көргөнүзгө кубанычтабыз, эжеке. Рахмат, мен да кубанычтамын. Сизди баягы баракчалардан, пабликтерден көрүп, анан мындай бийиңизге кызыгып, сизге баягы суктанышып өзүңүздүн баракчаңызга катталгандар дагы көп болду. Анан бүгүн ушул сиз менен кенен таанышсак деп маекке чакырганбыз. Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин ат жөнүм Алибай кызы Базаргүл. Ош облусунун Өзгөн районунун Кызыл Тоо Карчыйга айылынан болом. Бул TikTok'о ушундай интернетке келип калышымдын себеби мындан бир 3 жыл алдынбы ушундай болгон. Өзүм мындай жөн жерден чыгып кеткем да. Бир атты минип өзүм атка кызыгам, мындай малжандуу адаммын да өзүм. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Ошол ойноп отуруп эле ат минип, сиңдим менин TikTok'омду таркаган жаңы чыккан кездечи, ошол менен эле бир күндүн ичинде канча 100 миң подписчик алып, уже бир жумада уже 4,5 миллион просмотр алган. Жөн эле ат минген видео. Ат минген эле видеом. Ошондон улам өзүнчө бир кызыгуу болду да мага. Ошондон кийин билеп, бий менен эле мен сүйлөбөйм даже. Мындай TikTok'тон эч ким менен эле аралашпайм, просто бий менен эле кеттим да. Ошол өзүм 6 бир тууганмын, 3 кыз 3 улбуз. Өзүм жеке жашоом азыр 5 балам бар. Азыр учурда бирок аз ажырашканмын. Бул TikTok эмес, бизде мындай интернет нерсе не кылган эмес, бизди ажыраткан эмес. Интернет ага чейин эле эмес. Ал кезде мен TikTok'ко түшкөн кезде деле күйөөм өзү деле мынтип жанымда турчу, негизи эч нерсе дебейт эле. Кызганыч жаным чеги болот го, мен кызгандар деп андай нерсе болбойт эле жанымда. Кийим менен, мындай көйнөктөр менен, жоолуктар менен түшкөн башындачы. Ошолор көп таанылган, мен масы кийип, масы калош менен кийип түшкөн көп видеолорум бар да, эл азыр сурайт даже ошолорду. Жана мурда сен чыккан көйнөк жөн, жоолук жан, масы кийип, калош кийип чыккандарың уже бизге төбөз ал уже жок депчи. Азыр меники мындай шым кийип багы. Ошондой не болуп калдым да, уже алмашып кетти. Демек, сиз видеолорду тартып жүргөндө жолдошуңуз бар болчу, бирок социалдык баракчаларга чыгып баштагандан кийин эки айчым жолу түштүңүздөр. Жок, андай нерсе болгон жок. Просто өзүбүз жашоодо экөөбүз бири-бирибизден келише албай калдык да. Ал өзүнүн эле TikTok мындай интернет аркылуу эмес, мындай интернет себеп эмес бизге. Просто өзүбүздүн келише алган жокпуз да. Канча жыл жашадыңыз эле? Канча жыл жашаган азыр? Уже эң улуу кызым 16 жашта. Эң улуу кызым 16 жаш. 17-18 жыл ошондой. Балдарыңыз өзүңүздө? Балдар менен өзүмдө. Негизи ошол көбүрөөк баягы интернет тармакка тараган ошол жана сиздин бир ашканадан бийлеген видеоңуз көбүрөөк болду окшойт да, мен билгенден. Ал кандай болуп тартылып калды эле? Аны ким тартты эле?
мындай өзүңүз азыр мындай көрсөтүп коюңуз, биз көрүшүрө эле мындай кылып билетиңиз беле кандай эле ушинтип чыгып келесиз да башка жактанчы. Ооба. Ал себеби мен өзүм Питерге баргам, Санкт-Петербургда болгом. Октябрдан бери ошол жерде иштегем, Өзгөн чайханасында иштегем, Питерде, Санкт-Петербургда. Өзгөн чайханасында биринчи бардым, барып эле ошентип официанткага дедим, өзү иштеп көргөн эмесмин, өзү айылдан эле чыккан эмесмин да, мен өзү айтып атпайм, малжандуу адаммын депчи. Официанткага кирдим, официантка болуп иштегем мен, ал жерде повар или башка болуп иштебедим. Ошол жерден деле көп адам мындай тааныйт болчу, ал видеом чыга электе эле. Уже ал ашканада жүрүп багы көп бардыгы менен мындай тил табыша алам да. Ошол жерде поварлары деле, официанткалары, официанттары бардыгы менен тил мындай табыша алам да. Ошол жерден жөн эле мындай видеону ар жака, телефонду ар жака коюп бир өзүнчө бир не келип калат да, түшкүн келипчи. Ошондон кээ бир айтышат, анда да жерге коюп алып тартасызбы депчи. Кандай тартасыз, сизди ким тартат деген суроолор берет да. Аны жок, өзүм тартам, негизи андай коюп койм, алысыраак. Ошол жактан тартат, эми ал ооба эффект алчы. Мен көп азыр сачоң бир 2 метр сыяктуу деп көрүнөм. Мен деле ушундай элестетем, негизи элестетем. 1,70 ушундай чыгам өзү негизинде. 70 килограммсыз. Жок, 1,70 боюм. 1,70. Боюм, эмне салмагымда сурашат го, 100 чыгам да. Салмактан 100 килограмм бармын. Ошол официант болуп иштеп, бийлеп, ошо бир өзүмчө келатып, мынантип басып, аркадагы кыз челек көтөрүп келаткан. Ошол кыз аркылуу уже мен кетип калдым да, ал себеби мен жанында кичинекей болуп кеткен кез болгон да. Сизге фон болуп калган. Ошондой болуп калды. Анан ойбай, бул эмне деген чоң адам депчи, ошондой сөз болуп кетти. Биздин казактын кызы, биздин казактын баатыры дешипчи. Жок, мен казактын баатыры эмес. Кыргызстандын, өзү кыргыздын кыргыз кызымын. Өзгөндөн чыккан, таза кыргыз. Ошондой. Мектепте мындай сизди көргөн адам бир спорт менен алектенет деп ойлойт да. Эми көп баары болбосо да көпчүлүгү. Өзүңүз мындай спортко кызыгыңыз болдубу же тубаса эле ушундай өзүңүз дене битиңиз мына ушундай? Өзү тубаса эле меники өзү ушундай. Бирок мен жаш кезимден мен кыздын ишин жасабагам да. Эркектердин жумушун. Эркектердин жумушун мен көп жасагам. Чөп чапканда, малдарды караганда, атты мингенде малдардын баарын карап өзүм карачумун да. Себеби байкем Россияга, Москвага алып жүргөн да, эми жашында. Анан атам өзү ооруп калган. Ошол кездерде мен өзүм мал карап, жанында мал жанында өзүм карачумун. Үйгө келем, эже сиңдилерим апам дайындап коет, чайды ичем, туруп кетем, эркекке окшоп. Бирок ошол мени кыйнады, бирок азыркы күнгө чейин мени кыйнайт да. Себеби эркектин жумуштары ошого көнүп калгам да, азыр кызга окшоп бир мындай тыкан эмесмин да, кызга окшоп мындай кылып митейин деп той топурда, кызматтарда андай нерсе мага еп келбейт да. Жөн эле барам, көрөм, эркекке окшоп калат кезинде кыз бала кыздай эле болуп өскөн жакшы экен деп ойлойм мен. Спортко катышкан жоксуз, болгон эле өзүңүз. Мен өзүм эркекке окшоп бир да көйнөк кийбей чоңойгом. Мектепте уруш талаш мушташтар менен эле линейкада чыгат элем, тартип бузгандарда. Ошондой нерселер болот. Ошентип чоңойгом. 11-де бүтүп, эми бир экзамен калганда качырып кетти. Ошол менен эле уже турмушка чыгып ошентип калдым. Андан ошо менен кеттим. Ала качып кетти сизде. Ооба. Апам колунан эле ала качып кеткен. Апам колунан ала качып барып ошондо отуруп калганбыз. Биздин жашыбызда ала качуу көп болгон го ошол кездерде. Сиздей кызды ала качкан байкебиздин да жүрөгү 1 килограмм болсо керек. Ооба, апам колунан жылып кетишкен эй. Буга чейин көргөн эмессиз? Жок, мен вообще көрбөгөмүн. Көргөн эмесмин, таанган эмесмин, таанышкан эмесмин, андай кезде билбейм. Кыз жигит деп ошентип жүрүп деле көрбөптүм андай. Барганда анан тааныштыңыз. Ооба. Барганда мен жөн отура албадым ал жерде. Мындай бөлмөдө өзүм камалып калгам го, эч ким жаныма кире албайт. Келгенин сабамчы. Ушундай бөлмөнүн ичинде өзүм калып калгам, эч ким кире албайт эшиккечи. Киргенин тепкилеп чаң тополоң чыгарам, сөгөм, бир кызга окшоп чоңойсом өлүп кетейин да. Ошондой кызыктар менен кийин акырындан кыз боло баштадым, кайненем үйрөтө баштады. Кыйын болдубу бир? Кыйын болду. Кыйын болуп, атам да кыйналып, ыйлап, мен турмушка чыкканда атам кыйналган негизи.
Бирок ошентсе дагы 10 жылдан ашык өмүр сүрүп 5 балалуу болдуңуз. 5 бала, эң чоң 16 жашта, эң кичүүм 5-ке толду. 3 кыз, 2 уулум бар. Демек ошондо айылда эч жерде иштеген жоксуз, айылда? Жок, айылда эле. Эч жерде иштеп, бир окуп, ушундай нерсе болгон эмесмин да. Өзүңүз кайсы бир кесипке кызыктыңыз эле? Ала качып кеткенге чейин мен ушул кесиптин ээси болгондо кызыгуу болдубу? Ушул кесиптин ээси мен өзү чындап эле ушул неме жакка жакын болгом, ушул ырбийге жакын болгом. Себеби ушул жакты мен каалайт элем да, негизи ырга жакын болуп, ушинтип ыр жакка кетсем, негизи ушул жактарга мен өзүм өч болчумун да. Андай окуп мен врач болуп кетейин, анан жолдошум да болуп кетейин деген ой менде болгон да. Же мугалим болуп кетейин деп, жок, андай нерсе болбогон. Негизи жашман деп мындай бийге мындай немеде уюштурабыз го мектепте. Бий болот, баягындай иш чаралар. Ооба. Андай кезде мен чыгат болчумун кыздардан. Мен чыгып бийлеп, ушулардан мен катышат элем да. Атаман болсоңуз керек мектепте, кыздарын да, балдарын да. Мен кыздар менен жүрбөйт элем. Мен балдар менен жүрөт элем. Классташтарым делечи, кыздар менен жүрбөйт элем, тил табышпайт элем алар менен. Урушуп, мушташып. Бир кайсы бир жылы мен классташым ушу мушташканбыз, урушканбыз. Дайыма эле уруп кое берет элем, анча өзү тишет эле да, уруп кое берет элем. Анан кийин бир күнү баратабыз, бизден мурун чыкты ал кызчы. Бизден мурун чыкты да, барып ата-энесине айтты да, бизди күтүп туруптур жолдо. Анан кийин баратып кармап алды мени классташ кыздардын арасынан. Анан кийин токто деди, анан сен эмне кыйынсыңбы эмне депчи. Сен баарын урат экенсиң, сен кыйынсыңбы? Анан кийин кызым ур деди. Мен карап турам, ура бер, коркпой ур деди да. Меничи, ошентип ур, мен көрөйүн, сен эмне кылат экен. Анан ал ура албай ыйлап жиберген. Атасы кайрадан урушуп, кырпак кирип кеткен, мен ура албай. Ошентип өтө шок болгом да. Бул сиздин үй бүлөдө атаңызбы же апаңыз тараптанбы ушундай ийриденүү? Негизи атам деле здоровый киши болгон. Мындай операция болуп, мындай неме болуп калгандан кийин азыр эми арык болуп калбаса, атам деле здоровый киши болгон. Апам дагы вообще, апам дагы здоровый аял да өзү болгон. Азыр апам жок, 5 жылдан бери апам жок азыр. Биз тараптан ушу баарыбыз ирибиз да негизи. Башка бир туугандарыңыз да мына ушундай? Ооба. Эмге берип билбейм, фигурасын сактаса керек. Арасында бир экөөбүз кичинен ичкараак экөөсү. Калганыбыз бар, ушундайбыз, төртөөбүзчү. Үйдүн канчанчысыз ошо? Үйдөн байкем бар, эжем. Мен 3-чүсү болуп калам. Кыздардан да ортончусу болуп калам, кыздардан ортончусу. Байкем, эжем, мен, сиңдим, 2 иним бар, апам бар. Өкүнүч бар окшойт. Ушундай баягы айтканды уккан жакшы экен деп калбадыңызбы ошого караганда? Өкүнгөндөгү эми жаш кез мен аны укпайм да, мисалы андай нерсени апам деле канча айтат, кызым мынткен, анткен дейт да, айтат эле. Ооба деп кичинекей шок болгон, кызга окшогон деген сыяктуу, кызга окшоп жүр кызым. Мен мындай эркектер менен жүрүп ошондой болгон кезде дагы мен өзүм ошолордун арасынан мен кош эркек элем да, негизи. Мен өзүм ошентип ойлойт элем да, эркектердейчи. Мен же бир кыздай болуп, андагы балдар менен бир жакшынакай бир кыз деле боло албайт экенмин да. Мен только эркектер менен эркек жүрөм. Ооба, ошентип эркектей сезип жүрөт элем да. Аларды жаткызып чабат элем. Мага кыздырбайт эле да. Мушташсам кеткен мага боло берет элем, мушташ ошону жүрө берет элем да. Себеби өзү кыз болгондо жакшы да, себеби кыз эле болуп чоңойгон жакшы экен. Эми баары бир кыздай эле болуп чоңойгон жакшы деп ойлойм да. Назиктиги менен. Мен азыр эми ошо турмушка чыккандан кийин акырындан үйрөнөсүн, бирок баары бир калбайт экен да. Калбайт ал нерсе. Назиктик эле болуп чоңой деп айтам мен кыздарыма азыр. Айтканды мен азыр бир кызым мага окшош бирок. Апам кыргаган сөзү ушул эле да. Апам өлүп калды, тирилип калды деген сөз апамда болбойт эле да. Апам айтат эле, илайым эле сенин бир кыз балаң тартып калсын деген сөз болгон да мага.
Азыр бир кызым бар эми ошондой да эми да. Азыр экөөбүз окшошпуз да, бири-бирибизге ушунчалык окшошпуз. Экөөбүзгө да ана тил табыша албай калабыз. Мени жактырбай калам ананчы. Ал дагы сизди жактырбайт. Жактырбай калат. Мен да жактырбай калам. Себеби экөөбүз окшоштугузгачы, экөөбүз бир жерде жашай албай турганда жактырбай калабыз бири-бирибизди. Ана кантип тарбия берип атасыз? Мындай тарбия алып атасызбы бул жамаат? Ооба. Укпайт да бирок баары эле. Мындай өзүнүкүн бербейт да. Өзүнүкүн бербейт. Мен мынтем дедим, апа мындай кылайынчы, койчу мен аны кийбейм, мен мына эле кийинчи дегендей сөздөр бар да. Мисалы мен ошондой болдум да. Жолдошуңуз кыргызбы сиздин? Ооба. Кыргыз эле жигит. Кыргыз эле, ооба. Мындай эми казан аяк кагышат дейт го, үй бүлөдө пикир келишпестик болуп кеткенде мындай кармашып кеткен учурлар болчу эмес беле? Жок. Керек болсо алып коюп. Жок, андай болбойт эле. Эми мен Демек сизден дагы мындай чоң болду болуш керек, э? Жок, андай чоңдугуна деле эмес. Жок, андай чоң эмес. Бирок жүзөктү турбай аябай экен көрсө. Ооба. Мындай өтө өжөр да ал. Эми өтө өжөр болгондон дагы эми башка мындай эркектер эми мындай чиниңе тийсе алышып урушуп кетиши мүмкүн го. Просто мындай күйөөмө мен жок андай нерсени көрсөтө албайт элем. Чабылып кала берет элем менчи. Урушса урушуп кала берет элем. Анан антип айткан эмесмин, ойбай биз экөөбүз тирешип көргөнбүз. Бирок эми кыш болгондо ушундайларда экөөбүз өлү күрөшүп каргып ойнойт элек анан. Ушул видеолорубуз чыккандан кийин бир туугандарыңыз, балдарыңыз, ошол баягы мурдагы кайын журтуңуз кандай кабыл алышты? Кандай ойлорун билдирди сизге? Башында биринчи чыгып жүргөндө эч кандай не болгон жок. Себеби уже элге тааныла баштаганда анан акырын айта баштады. Кичинекей инилерим, өзүмдүн кичинелери. Ал же болбойт. Антип интернетте жүргөңүз сизди таанып атышат экен, анан мынтип атышат экен, болбойт деп же дешип айтып жүрдү. Бара-бара анан үндөбөй деле калышты, уже көп адам уже тааный баштады да. Анан мындай кылды, бир күнү сиңдим эжем үчөөбүз баратабыз, өзгөндүн ичинде аралап баратабыз да. Чай ичебиз деп баратсак, анан кийин Базаргүл, азыр деди. Сен деди, азыр мына жерден ушул жерден басып, аркы башына чейин басабыз. Эгерде сени бир адам тааныбаса, тиктогуңа өчүрөсүңбү деди да. 75 подписчик бар деди, 75 миң. Анан кийин ооба дедим. Эркекче кол бурайсыңбы? Ушуну мелдешелиби деди. Макул мелдешебиз. Анан кийин ошентип өтүп баратчат, не албайт, ойбай, тааныбайт. Бир кезде ошо бир светофордон бурулуп баратканыбызда бири жана билеген кыз го, мына бая билеген кыз го деп, мени билеген кыз деп таанышат көбүнчө. Билеген кыз го деди, анан кийин көрдүм, тааныды. Эми удалить этпейм, эми сен өзүң тамак алып бересиң. Анан эми болду, макул деп ошондон кийин не кылбады. Негизи азыр көп, андан да уже көп адамдар тааный баштады да. Азыркы учурда. Мен Питерде жүрдүм го, Питерде жүргөндүн өзүндө таанышат да. Сен деп биз ашка келдик, сен ашык жегенде келдик, атайын сага келдик дешкендерчи. Кийин сүрөткө түшүп алайлычы, сүрөткө түшүп макул, көп адам ушинтип кетишти да, анан эми макул. Анан мен кече жакында Москвадан келдим, ошо Питерден. Ал жакта эмне жумуш кылдыңыз? Официант эле болуп иштедим. Мындан аркы деле кандай пландар болуп атат сизде? Ушул баягы азыр эми ааламдашуу заманы, интернет деп атабыз. Пландар барбы? Дагы ушундай видеолорду тартып, катталуучулар менен жакыныраак болуп дагы. Мындай блогерликти колго алайын деген. Эми өзүмчө мындай TikTokто аралашкан мен блогер деп өзүм деле ойлой бербейм, өтө эле укмуш сезипчи. Мындан дальше деле ушул эле бий, ушул эле сборларым да. Ушул эле кыймылдарым дегендей да. Ошол эле подписчиктерим дегендей. Будан 3 ай мурда 110 миң подписчик менен 40 миңге сатып жибердим. Мындай элечи. Себеби монетизация азыр аккаунт бар го азыр. Ошого улайм деп. Ушул тилек себеп болду да. Ушул тилек себеп болду бизге. Ошого эже сизди мен уже 2 жылдан бери тааныйм, Бакул эже. Сиз мындай жөн эле билей бербей, мен сизге мен өзүм таанышым бар, карындашым.
мен ошонун номерин берейин, сизге монетизация ачып берсин, Instagram баракчасын ачып берсин. Ошого жараша эмне кылыңыз, азыр бардыгы интернеттен болуп атат, ушинтип атат деп ушул тилек айтып ошону ачып берген магачы. Монетизацияны жол ачкан. Өзүңүз эмне жумуш кылып атасыз азыркы учурда? Азыркы учурда үйдө элем. Ошол эми биздин кандай суроолор көп берилет сизге социалдык баракчаларда? Мага кандай суроо берилгенде кыргызсыңбы деген суроолор берилет. Үй бүлөң барбы? Ошо көбүнчө ошол азыр. Үй бүлөң барбы деп отур. Азыр күйөөң менен эмне болдуң? Азыр көп сурашат. Ой, күйөөм эмне берейинби? Эми алгыла, түйүп алгыла дейм кыздар сураса. Бизде эми мындай кээ бир ушунчалык бизде өзүбүздүн кыргыздардачы көрө албастык бар экен да. Эми көп эмес, эми бар да. Ооба, ушунчалык мындай көрө албайчы өзү интернетте отурат, өзүчү мындай бети түшөт да, анда TikTokко тартат, сүрөтү менен, видеосу менен коюшат дагы. Өздөрүн карабай туруп кантип бирөөнү сындайт, мисалы да. Бала чакасынын видеосун киргизип коет, сүрөттөрүн киргизип коет. Сүйлөйүн десең, ошо бала чакалары бар да, сүрөттө жаман сүйлөп алайын десеңчи. Анан мен бетиме бирөө келдим деп, сен неге мындайсың, неге сен билей бересиң деген сөз мага бере албайт дагы да. Бере алган эмес. Берсин, мен алдыма келип берсин. Бере албайт ошол суроо. Мен айтам, кыйынсыңарбы? Макул, келип мага ошону бетиме айткылачы. Мен мындай аркадан сүйлөөнү жаман көрөм. Ошончо көрө албастыктары жакпайт. Биз ошончун мындай билбейм, бири-бирибиздин деп жөлөп тая албайбыз да биз. Мени казактар наоборот чындыгында мени колдошот да. Казактардын көбү мени колдойт. Биздин кыз деп ушинте беришет го, бирок мен айтам аларга, мен казакмын дебейм да. Мен кыргызмын деп айтам. Мен казактын кызы эмес, мен кыргыздын кызымын. Ошондо деле билбейм, биздикилерге кандай жеткендерине жететкен, жетпегендерине жетпейт экен да. Ошол мага көп ошо кыжаалат кылганы ошо бири-бирибизди көрө албастыгыбыз да. Бири-бирибизди колдой албаганыбыз. Ошол пикирлерде дагы манас төрөй турган кыз экен деген пикир көп жазылат экен. Ооба. Анан манастар табылып атабы? Азыр манастар бар экенин ишенбейм, негизи билбейм. Өзүм айтам, ошол кезде мен манастарым бар дейм, төрөп койгон манастарды деп айтам. Эми жашоодочу мындай кагылып да көрдүм, урунуп да көрдүм, таяк жеп да көрдүм, башканы жакшы сөз да көрдүм да. Бар жашоодо болду да. Манастар мудага шүр бар го, эми мындан дальшыны мен билбейм. Уже мен өзүм балдарым үчүн эле жашайм деп калдымчы азыр. Турмушка чыгып кетем, мен минтип кетем деген сөздү ойлогум келбей калды азыр. Себеби Кудайга шүгүр азыр балдарым чоңоюп калды. Ошолор мен чоңойсо эми мени карай тургандарым ошолор да. Көпчүлүктөрдө бизде мындай айтышат, каяктык болосуң десең биз оштук дейбиз да. Биз эмне дейбиз башка туурабы? Биз оштукпуз дейбиз да. Деп ошенткенде аняктыктар болушат экен. Аняк депчи. Эми мен оштуктар десе эмнеге чычалайсыңар деген сөздөр да болот да. Эми оштук дегенде биз чычалабайбыз. Эми оштук бөлүнгөндүк эмес да, эми оштук, аркалык ушундай сөздөр мага жакпайт, наоборотчу. Оштук болсо мен сыймыктанам, мен оштук болуп төрөлгөнүмө, ошо оштон болгонума. Негизи эле биз өзүбүздүн Кыргызстанда төрөлүп калганыма сүйүнөм. Ошол үчүн сыймыктанам, мен өзүм оштуктарым, өзгөндүктөрүм мен. Өзүм оштук болгон, мен оштук көрөк эмесмин бирок. Чын элеби? Ооба. Кантип айтып атасың? Сен өзүңүздүн өзгөндүктөр ушундай да. Оштон өзүм ошту көрүп бир кыдырып карап көрбөпмүн, ошто айланып келбепмин. Мен өзүм өзгөндөн тоодон түшпөгөн кызмын да. Тоодон эле анан Алматыга кыргып кетип, Россияга учуп кеткен. Ошол да. Негизи эжекебизди мына ушул видеодон көпчүлүгүбүз көрсөк керек. Анан азыр дагы ушул видеодогу бийди сураналы эжекебизден. Келиңиз анда эже.
эжеке сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Мындан аркы жасаган иштериңиз ийгиликтүү боло берсин. Анан көп бийлеп туруңуз эми. Биз сагынып калабыз. Көрүп туралы. Ишиңерге ийгилик. Рахмат сизге дагы. Ардактуу Солонун көрүүчүсү, кийинки маектерден амандашканча бар болуңуз.